Bismillahirrahmanirrahim. Urmatly tuğanlar, selamu aleykum ve rahmatullah. Biz jana aytpadyk bile Abdüşkür ustazыбыз özü demörçülük kılıp, oşo muna Adam Adevi deyen kitebi dagın oşol Braille sistemasında bu türünde çıkardık. Bu kitap 4 tom boldu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tom boldu. Bu yerden bundan dagın oşol çıkarıp bu ellerge tarqattık. Bundan dagın dayardan otat. Jana konkursun şartını bilesizler de Adam Adevi menen dagın bir kitap koşuş gerek, Bakıtın ürünü menen dagın bir kitap koşuş gerek. Bu жерде эмне? Каалоочулар şu iki kitaptan katışıp atат. Biroq bu жерде şu basa belirtilen nerse, Adam Adevini oşol murdaki konkursta Abdüşkür ustazı vada verip buyursa oşol kitapçı biz basıp çıkardık. Bu 4 tom boldu. Buyursa bu konkursta jıyıntığın buyursa körөбүз. Ana tuğandar oşol mümkünlükten faydalanıp dağın bir mesele. Mına köz ajderdi bilesizler de közü körbөгөндөн кийин bir ana şu kulak menen ugat eken. Oşo Kur'andın kırgızçasın oşol audio variantına kotorgongo bizde kişiden bir muhtaçlıklar bol jatat. Oşo muhtaçlıklara orozo içinde kimde kim oşoga jardam berem dese, oşoga bir jardam berseňiz jakşı bolmak. Antkeni bu jerde biz hem Kudaga şükür köz menen körüp okuyбуз. Bu köz ajı bir tuğandarыбызга bir başkaça bir jardam kerek bolup jatat, hem oşunday bir jardamga muhtaç bolup turat. Kuday mursa bir ele oşonu bir iş yüzünü atkarıp koya turgan bolsok, buyursa sadaka jariya bolup kalat. Yüzdөгөн жылдар her bir salıp koşkan adamga soğuktor kete beret. Hem bu misal kanday türde bolgon atat eme Celal'den? Bu audio kitap кичинекей файлдар менен болот. Мисалы үчүн ар бир сүрөнүн биринчи аяты араб тилинде. Алла Тааланын сөзү араб тилинде келген үчүн ал араб тилинде болуш керек. Арабча үнү жазылат. Үнү жазылат, аудио версиясы. Анан ошодон кийин эле сразу ошол аяттын кыргызчасы жазылат. Эмне деп айтылды ошол аятта. Ошентип ар бир кичинекей сүрөлөргө бөлүп аудио версиясын ачык көз ажиздерге, көзү көргөндөргө, даже картаң байке эжелерге дагы жакшы не болот. Себеби эмнени окуп атканыңды түшүнбөйүнчө анда терең маңызын билиш кыйын болуп калат. Ошон үчүн ошондой жаңы версия кылып жасаталы деп атабыз. Бирсе бул жерде жаттаганга дагы жеңил болот да. Бул Куран жаттаганга аябай жеңил болот. Себеби жанакы өзүңөр билсеңиздер интернеттерде бар Курандын кыргызчасы чоң бир 2 сааттык, 3 сааттык, 4 сааттык кылып бир файл кылып загрузить этип койгон. Ал жерде мисалы үчүн Ихлас сүрөсүнө жетиш үчүн жылдырып араң жетиш керек да. Бул бизге көз ажиздерге кыйыныраак болот секундасы менен жылдырышчы. Эгерде бизге, например, Фатиха сүрөсүн жаттагым келип атат десе, Фатиха сүрөсү деп отдельно загрузка болуп калган болот. Аны алып туруп эле ошол жерден Фатиха сүрөсүн там биринчи аяттын кайталап анан экинчи аяттын кайталап жаттаганга аябай жеңил болот да, аябай жакшы жеңил. Эми ошого канча каражат талап кылынып атат? Азыркы күндө ошол где-то бир 300 миңдей керек болуп калат. 300 миң сом менен. 300 миң. Ошол запись кылып программаны полностью компьютерге киргизип, баш аягы 300 миң тегерек. Баш аягы ошо 300 миң тегерегинде бул записи ошол окуп берген диктордун акысы, анан ар бир файл кылып туруп запись жасап берет да бизге өзүнчө. Анан аны кайра ачык ошол YouTube каналдарга, анан Telegram каналдарга ошол жактарга грузить этип берген ошол кишинин акылары, ошол жасаган кишилерге ошолордун баары биригип ошондой болот. 300 миң сомдой керек. Тугандар, кимде ким иншалла ошол 5тен үй алам деп турган болсо, 5тен өзүнө бир садака жария кылып туруп ошону кандай десем, ошол 5те ошонун бир мөмөсүн көрөм деп турган болсо, келиңиздер орозодо бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калбайлыбы, кандай дейсиздер? Ушуга бир кол кабыш кылып туруп, ошону бир Куранды баштан аяк жапыш кылып бүтүрүп бербейлиби, кандай дейсиздер? Булар ошол муктаж болгондугу үчүн, мисалы бизге кайрылып атат, биз сиздерге кайрылып атабыз. Кана анда эмесе чамдаңыздар. Кимиңиздер канча колуңуздардан келсе бир жардамды көрсөтүңүздөр.